Кыргызстанда канаттуулардын 300дөн ашуун түрү бар. Сейрек кездешүүчү жапайы жана үй канаттуулардан 10дон ашык түрүн багып жаткан кош сүйүүчү Абыт Момунов Баткендин Актурбак айылында турат. Жаштайынан канаттууларды багууга кызыгып, учурда өз үйүн чакан зоопаркка айланткан каармандын короосу мектеп окуучуларынан тартып, айылдын конокторуна чейин кызыгуу жаратууда. Бул көрсөтүүдө шаардан алыс турганына карабай, канаттууларды бапестеп, аяр мамиле жасаган Абыт Момунов тууралуу кеп кылабыз. Абыт Момуновдун айылдаштары өз атын унутуп, куш багуучу деп атап алышкан. Анткени анын күнүмдүк турмушу ушинтип башталып, канаттууларынын шаңынан кубат алат. Актурпакка келгендердин баары ушул үйгө баш бакпастан кетпейт экен. Биздин каарман ысык өлкөлөрдө жашаган канаттууларды багат. Павлинден тартып, кыргоол, сесаркага чейинки түрлөрү бар. Келечекте тоо кушту да канаттууларынын катарына кошкону жатыптыр. Булар адамга жакшы үргөнгөн да. Анан бул коргондон чыкканы чыгып кете берет, учуп бар бир жактарга айланып келет, кушан тогоз сейилдеп келет, кечке даң келет. Кечкурун саат 5-терде даң жемерет. 5-те уже булар келет бияка. Каяктан болбосун. Азыр көө кетип калды талага. Жемди жеди эртең менен кетти кыдырып. Эми анан кеч саат 5-терге келет да. Каяктан болбосун. Мекте оны айылга кирип кетет. Бемарал ойнап өздөрү сейилдеп келет. Бирок эч ким тийбейт. Билесиз да барды Абыт экеники деп неме кылат. Тийбейт да. Абыт Момуновдун короосунда үй канаттууларынын 10го жакын түрү бар. Арасынан сесаркага өзгөчө кам көрөт. Жумуртка багытындагы канаттууну мындан 20 жыл мурун Бишкектен алып келип көбөйткөн. Ошондогу 3 кичинекей жүзү азыр 50дөн ашты. Бир сезондо 70тен ашуун жумуртка алат. Сесарка тооктордон айырмаланып 100 метрге чейин учат экен. Бирок алыска кетпей айланага көнүп калган. Канаттуулар үчүн атайын темир тор деле жок экен. Тооктору менен аралашып эле жашап турушат. Бул канаттуу жумуртка жана кооздук берип эле турбастан, аймакта негизги дыйкандардын көйгөйүнө айланган Колорадо коңузу менен тамактанат. Антпесе картошкага химикаттарды чача берип, зыяндуу тамак жеп калдык дейт Абыт мырза. Кадимки эле тоокторду эле неме жейт дагы. Только бунун картошкага түшкөн жүк куртун жейт экен да, канаттуусу. Немесин, ошо жүктү жейт. Буну жүк жегенде эми чындыгында изилдөөчүлөр муну изилдеп көрүп, картошканын жүгүнү жей турган паренде бир гана ушул паренде жейт экен, башка паренде жебейт экен. Же сапсык жыты чыгарабы, же башка неме чыгарабы, башка канаттуулар жебейт экен да. Химикаттарды чачкандан көрө, ушу тоокту көбөйтүп картошкага коюп берсең, бул экологический жактан таза, анан картошкандан жүк түшпөгөн, курт түшпөгөн таза картошка аласың. Абыт Момунов сесаркадан сырткары кекилик, кыргоол жана павлин куштарын багат. Кооздугу менен таанымал павлин күн жылыгандан тарта үрпөйгөн канаттары жазылып, куйругу 1,5 метрге чейин жетип, көркүнө чыгат. Үйүндөгү канаттуулардын баары арпа, буудай, күрүч жана нан менен эле азыктанат экен. Булар азыр мени кетпей калгандар көп, нанды күтүп отурат. Ушул нанды берсем, кийинен кааласа кетет, кааласа демеп жатат да, курсантыбыз. Нанды жакшы көрөт негедир. Токтутабы, берги күрүчтүн ошагыдан анан буудай алып келип чечем, жейт. Жейт го, сырына кичине нан берип коем. Нан бербесем кетпейттер да, негедир ошого үргөнгөн. Анан бакыбат турат да, кышта мына мен бизичеге камабайм. Мына шу өрүктөрүм башта эле жатат. Жаштайынан сүрөттөрдөн, теледен көрүп, качан гана Өзбекстандын Кокон шаарына барганда павлинди көрүп, ушул канаттууну багууга ашык болгон. Канаттуулардын мындай сейрек түрүн багууда алардын ден соолугуна кам көрүүдө өзүнчө изденип, атайын адистерден кеп кеңеш алат. Кыргызстандын башка аймактарындагы куш сүйүүчүлөр менен кабарлашып, тажрыйба бөлүшүп турушат. Байланышып турабыз, ким кызыгат, ошонун неси бар, ошонун үйдөгү жаныбарларды көрүп кызыгып, эртеси күнү кандайча кылган, бири-бирибизден билебиз да. Буга кызыккан адам көп. Только кымбат алып багыш кыйын. Кызыктуу нерсе да бул да. Адамга мен айрыкча азыр көпөлөк немелер чыга элек. Буларды деги паренделерди кантип үргөтсө болот. Булардын жегени чебиртке менен көпөлөк деп негизги окаттары деги паренделердики. Анан светти кечкурун жагып коем.
светтин жарыгы келет, чебиртке келет, көпөлөк келет. Ошондо мен буларды үргөтөм, өзүмө жакындатам, адамга жакындатам. Ошондо гана үргөнөт да, колдон тамак жегенди. Куш багуучунун канаттууларга болгон жакындыгы аларды жанындай көрөрүнө үй бүлөсү да көнүп калыптыр. Көнүп эле калбастан кушка болгон кызыгуусун колдоп турушат. Абыт мырзага эң көп жардамдашкан өмүрлүк жубайы. Жолдошу үйдө болбогон учурда жоопкерчиликтин баары аялына жүктөлүп, канаттуулардын баардык сырын үйрөнүп калыптыр. Бул өзүм мурдаттан жаштыгыдан болгон хоббиси окшойт да. Канаттууларга кызыкканы, бул ошону канаттууларды карап бул өзү рахат алат. Бир жака кетсе, бир жака бара турган болсо, сразу мага тайындайт. Тоокторду кара, чөжөлөрдү кара, башка кыл, жемини бер, сууну бер, убагында кара деп. Бир жака барса, барган жерде дагы сразу балдарын сурабайт да биринчи эле. Тоокторум турабы, чөжөлөрүм турабы, кимиси кандай деп ошолорун сурайт. Бир үйдө жашагандан кийин арабаны бирдей тартыш керек да. Күйөөң кайсыга кызыкса, сен дагы ошого кошумча болуп, ошолорго жардам берип, ошолорду карашат экенсиң. Бир жака кетсе, бир нерсе кылса, ошол дайыма эле өзүм жемини берип, сууну карап, өзүм карашып турам. Актурпак айылынын тургуну Абыт Момунов келечекте канаттуулардын түрүн мындан да көбөйтүүнү максат кылат. Кийинчерээк төө куштарды да алып келип баксам дейт. Башында жөн гана кызыгуу болсо, бара-бара чоң бизнеске айлантууну ниеттенет. Учурда кушкана жакын турган айылдык мектеп окуучуларына жардамы тийип турат. Анткени орто мектеп окуучулары үчүн көргөзмө курал катары мугалимдерге пайдасы бар экен. Жаштыгынан ушул немеге кызыгып жүргөндө жаныбарларга, основной анан канаттууларга şu bir жерден бир нерселерди алып келип, ишинин көптүгүнө карабай, ушул жаныбарларга, канаттууларга көңүл буруп, дайыма ушинтип өстүрүп келатат. Ушул айылга дагы көрк берип турат да, şu жаныбарлар. Балдарга айрыкча, чоңдорго дагы кызыктуу жаныбарлары бар. Канаттууларды эркинен тышкары капаста кармап туруу, адам колунда багуу туура эмес. Жапайы канаттуу ээн эркин болгону дурус деп, мындай куш сүйүүчүлөрдү жектегендер да жок эмес. Анткени үй канаттууларынан сырткары жапайы канаттуулардын киши колуна көнүүсү, чектелген шартта жашоосу оор экени да талашсыз. Андай дооматтарга Абыт Момунов бул канаттуулар талаага алып барып бошотуп жибергенде жашап кете албайт. Анткени алар колдон тамак жеп көнүп калган дейт. Мен жем бербей коюм, бир апта мен карабай коюм, өзү эркиндей коюм. Булар мага үргөнүп калган жаныбарлар. Булар мен карабай койсом өлүп калат. Себеп колго үргөнгөн да булар. Буларды ээн эркин коюм. Мен төкө мына кекилик менен эме булардын немесин чоң койгом, что бул өздөрү тукумдап, өздөрү жашоодо. Төкө сетканын ичинде турат. Бергиндей бөдөнө баккан капас эмес. Коюм кеңири эркин жейт, суу дәни бар. Тура, канаттууга ушул керек. Эndi баккандан кийин убагында ошолордун жемин берип, хажт этип, ошолорго дагы пит басат, питтериге баягы дустан сеп, булардан карап туруш керек күнүгө. Карабасаң өлүп калат да бардыгы. Баткен облусунун аймагында канаттуулардын 300дөй түрү бар. Акыркы мезгилдерде кыргый, бүркүт, улар, ылачын сыяктуу жапайы канаттуулардын түрлөрүнө браконьерлик күчөп, алды Араб Эмираттарына чейин алып кетүүгө аракеттер болгону белгилүү. Бул кызыл китепке киргизилген канаттуулардын түрлөрү үчүн жазана 25 000 сомдон 80 000 сомго чейин белгиленген. Бирок азыркыга чейин аймакта жапайы коргоого алынган канаттуулар үчүн бир да браконьер жазага тартылган эмес.